Нурия Шерматова Ош шаарынын тургуну. Ал таңерте өзү жашаган аймактагы шайлоо тилкесинде жарандык милдетин аткарды. Ага кээ бир партия өкүлдөрү добуш сатууну да сунуштап көрүшкөн. Бирок Нурия айым добушун сатпай, келечек үчүн өзү тандаган партиясына добуш бергенин айтат. Партиялар көп эле неме кылышты, бирок андайга мен эми өзүм пенсияда адам болгон үчүн мен ушу келечекте биздин ушу неберелер, балдарыбызга жакшылык болсун, эл журтта тынчылык болсун деп ошон үчүн өзүм эле каалаган партияга өзүм эле неме менен каалоом менен неме кылдым. Добуш бердим. Шаар тургундары добуш берүүгө активдүү катышты. Ошондуктан ар бир шайлоо тилкесинде аралык сакталып, санитардык талаптар аткарылды. Бүгүнкү кырдаалды эске алып, санитардык гигиеналык нормаларды сактоо максатында ушул дезинфекциялоочу килемдерди койдук, антисептиктерди, Орботтук шайлоо комиссия тарабынан берилген атайын бет каптарды, кол каптарды, антисептиктерди ушул жерге коюп, атайын кызматтар менен биргеликте ушул 86 участканын тең мына дезинфекциялоо иштерин биз жүргүздүк. Бүгүн дагы ушул такай атайын кызматкерлер дезинфекциялоо иштерди убагы менен жүргүзүп турат. Ар бир шайлоо тилкесинде шайлоонун жүрүшүн байкоочулар көзөмөлдөп турду. Алардын айтымында быйылкы шайлоого катышкан жарандардын саны көп болууда. Шайлоо эртең менен саат 8-де башталды. Шайлоо өзүнүн угунда эле өтүп атат. Адамдардын маанайлары жакшы. Билбейм, мен биринчи жолу отурушум. Адамдар шайлоого көп катышып атат. Адамдар көп келишип атат. Аралыкты сактап, маскаларды тагып, жакшы келип атышат. Элдин агымы үзүлгөн жок. Адамдар көп келип атат. Баары мыйзамдуу эле болуп атат. Баары жакшы. Бирок бир эле катачылык бар. Баарын үлгү менен көрсөтүп койсо жакшы болмок шайлоочуларгачы. Себеби бул жерден баары эле келип, мындай билишпейт да. Кээ бирлери биринчи жолу катышкандар бар экен, алар бүктөй берип атат бюллетенди. Негизи ошонун мисал катары биринчи көрсөтүп койсо жакшы болмок. Ош шаарында 179.972 шайлоочу бар. Алар үчүн ар бир шайлоо тилкесинде шайлоонун жүрүшүн байкоочулар көзөмөлдөп турду. Алардын айтымында быйылкы шайлоого катышкан